Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Мен Мухтег Арыстанбек YouTube каналында сіздер менен сурадыңар жооп беребиз рубрикасын кезектей чыгарылышына жолугушуп отурам. Өтө кубанычтамын. Бүгүн да сіздер менен ушул жумуш жорумда ушул рубрикаларды, ушул сурадыңар жооп беребиз рубрикаларынын ылдыйында комментарийге келген суроолордун ичинен эң олуттууларын, башкаларга да мындай таасири болоорун эске алып, ушу суроолорду тандап алдык, жана аларга жооп дайындап сиздерге жообун беребиз иншаллах. Бүгүн биз сиздерге Жумадил Нурлан уулу деген биздин көрөрманыбыздын кезектеги бир суроосу. Өтө кызык суроо, оор суроо. Бирок жооп берүү талап кылынган суроо экен. Үйлөнбөй туруп, сүйгөн кыз менен жыныстык мамиле кылса болобу? Жаман суроо болсо Аллах кечирсин деп сураныптыр. Мен буну жаман суроо деп айтпайм. Бүгүнкү күндө бул муктаж болгон суроо. Биз мына ушул жаман суроо экен, уят маселе экен деп жабышып отуруп, бирок кыздарыбыздын намысынан кур калдык, кыздарыбыз сыртка чыгып кетти. Көрүнгөн менен ар нерсе болуп жүргөндөрү бизге жашырын эмес. Канча кыз атасынан наалат алып келип атат ушул маселеде. Эмнеге ушунун үстүндө жанагы орунду жашырсаң өлүм ашкере кылат деп тим эле уялымыш болуп жүргөнүбүз менен ушул маселе бизди уят кылмак түгүл кырып кое жаздап атат азыркы күндө. Ошондуктан буга биз жооп берүүнү туура деп таптык. Биринчиден суроонун өзүндө эки маселе турат да. Үйлөнбөй туруп, сүйгөн кызы менен деген. Үйлөнбөй туруп, бул эмне? Бул бойдокчулук, бул өтө жоопкерчилик учуру. Шариятта эгерде эркек киши балагаттан өткөндөн кийин жыныстык мамилеге муктаж болсо, жана эгер ал муктаждыгын канааттандырбаса, бузукулук пайда болооруна караңыздар, эркек кишинин ушундай потенциясы күчтүү. Жана ал киши, ал жигит эгерде үйлөнбөсө, бузукулук кылып ийүү коркунучу турса, ал жигитке үйлөнүү милдетке өтөт, фарзга өтөт. Аткарбаса күнөөкөр болот. Үйлөнбөсө күнөөкөр болот. Мунагу биринчи момент. Эгерде жок, үйлөнбөсө деле эч нерсе эмес. Кээ бир мындай жигиттер болот да, мындай чыдайт, кандай десем, кээ бир орукчан эркектер бар, жигиттер бар, кээ бирлер психологиялык жетил элек эркектер бар, 50ге чыкса да муктаж эмес бул маселеде. Булар жөнүндө маселе башка. Булар алсыздар. Вот күчтүү эркектер болот. Чындыгында бир 17-18ден баштап, ал таноосунан буу чыгып, уже кыздарды көрсө, мээсине давлениясы көтөрүлүп турган эркектер болот. Буларга үйлөнүү милдет болуп эсептелет, фарз болот. Жана буларды үйлөө ата-энесине да милдет болуп эсептелет. Антпесе булар бузукулукка барышы турган кеп. Ислам дини үчүн эң оор жазалардын бири никесиз жыныстык катнаш. Эң жиркеничтүү кылмыштардын бири. Өзү ислам дининде негизги 4 жиркеничтүү кылмыш бар. Биринчиси уурулук. Уурулук үчүн кол кесилет. 3 жиркеничтүү кылмыш бар экен. Эң чоң жиркеничтүү кылмыштардын бири Аллах субханаху ва таала үчөөсүн тең аябай катуу жазалаган ошо кылмыштардын бири. Бири ошо уурулук. Уурулук үчүн колу кесилет. Экинчиси сойкулук, бузукулук. Аны үчүн ташпаран кылынат. Ташпаран бул өтө оор жаза. Элестетиңиздер, 100 жылда бир, мусулман үммөтүндө балким 150 жылда бир болуп турган бир кубулуш, бирок ошого карабай өтө оор да, бирөөнү ушу тирүүлөй таш менен уруп өлтүрүү. Мына ушунда коом саламат болот экен. Аллах субханаху ва таала ушуга уруксат берип атат жана башкаларды карап турууга буйруп атат. Эмнеге? Бул кылмыштын ушунчалык коомду ыдыратуучу күчү бар экен. Бузукулуктун коомду ыдыратуучу, коомду үй бүлө маселесин ыдырасы. Мына азыр бүгүнкү күндө базар элдер көп да, эркектер эрге тийип атат. Кыздар үйлөнүп атат. Азыр иттер менен аргындашкан кыздар пайда болду. Азыр мына өлүктөр менен жаткан эркектер пайда болду. Мына ушул жаш балдарды зордуктоо канча көбөйдү. Мына ушунун бардыгы, мына ушул жоопкерчилик жазанын алсыздыгынан деп эсептейбиз биз. Демек, бул өтө жиркеничтүү кылмыш. Өтө жиркеничтүү кылмыш. Мен үчүнчү кылмыш жөнүндө өзүнчө башка күн айтып берермин. Мына ушул өтө жиркеничтүү кылмышты сиз мен сүйгөн кызым деп атасыз. Өзүңүздүн сүйгөн кызыңыз менен ушул кылмышка барганыңыз менче өтө оор маселе. Жана биз муну сунуш кылбайбыз. Эң жакшысы ата-энеңиз менен кеңешиңиз, үйлөнүңүз, кудалашып туруп, мүмкүнчүлүк болсо, эгер ага мүмкүнчүлүк болбосо, орозо кармаңыз, шарият сунуш кылгандай жана чыдаңыз. Анткени бул маселеден biz buna tileke karşı biz canım başında ayткандай bir katmar kızımızdan korgalı oturabız.
бир катмар кыздарыбыздан коргалып отурабыз. Биздин бир катмар кыздарыбыз ушул жоопкерчиликтин жоктугунан аталар, агалар биз шалтыруктук кылып аларга мындай камсыздык кыла албагандыгыбыз үчүн алар азыр дүйнө кезип эмне кылып жүргөнүн бир өзү билет, бир Кудай билет. Ата энеси да билбейт. Мунун кесепетин акыретте бүт бардыгыбыз тартабыз. Кудай өзү мындан бизди сактасын. Биз бир элбиз, биз бир диндеги элбиз. Бардыгыбызга бул кыздардын күнөөсү, бардыгыбызга. Эми бул кыздар башка планетадан келгендер менен бузукулук кылып аткан жок да, ошол биздин эркектер менен кылып атат да, биздин эркектер бузуп атат. Бузганда да сүйдүм күйдүм менен бузуп атат. Балким сиз да мына ошол мен аны сүйдүм деген өзүңүздү балким алдаганыңызбы билбейм, кандай маселе болбосун, бул кылыкка, бул жорукка барбашыңызды мен суранам. Урматтуу көрөрмандар, эгерде кимде мына ушундай ойлор болгон болсо кайтыңыздар. Бул өтө жаман жоосун, өтө жаман. Жети атасына чейин жете турган кесепети бар кылмыш. Бүгүн биз Жумадил Нурлан уулунун суроосуна жооп бердик. Кемчилиги болсо калганын өзү толуктар. Ката айткан болсок биз кечирим сурайбыз. Урматтуу көрөрмандар, эгер кимдерде мына ушундай суроолор болсо бизге ылдыйда комментарийлерге калтырыңыздар. Биз аларга эбин таап жооп бергенге аракет кылабыз. Ал эми мына ушул тасма сиздерге жаккан болсо, балким кимдир бирөө ушул тасманын дагы кереги тиет десеңиздер, бөлүшүп коюңуздар, башкалар да көрсүн, башкалар да балким мындан бир пайда табар. Ассаламу алейкум.